Ошто түрмөдөн качкан куралчан адам таптырбай кетти. Ош облусунун Кара Суу районунда Казакстандын түрмөсүнөн качып чыккан адам милиция кызматкерлерин автомат менен коркутуп, жүгөрү таласына кирип кетти. Бул тууралуу аймактын ички иштер башкармалыгынан Апрель каналына билдиришкен. Окуя кече 20-сентябрда болгон. Маалыматка караганда Жылдызбек Бекмурзаевди Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы издеп жаткан. Бекмурзаев Казакстандын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн жарым жылга кесилген. Бирок 2017 жылдын 21 декабрында ал абактан качып чыккан. Милицияга аны Кара Суудагы кафелердин биринен көрдүк деген маалымат түшүп, тартип сакчылар жерине барганда ал каршылык көрсөтүп, автомат менен атам деп коркутуп, жүгөрү өскөн талага кире качкан. Качкында автомат жана октор бар деп билдиришти милициядан. Милиция кызматкерлери жүгөрү таласын курчап, качкынды колго түшүрүү аракетин көрүштү. Булак Назар Ньюс. Как вам имя? Бекмурзаев. Аты жөнүң? Жылдызбек Каныбекович. Уроженец? Той стороны контролирует. Кайда жашайсың? Бишкек. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Качып жүрөм. Эмнеден качып жүрөсүң? Кыргызстанда иштегенмин. Эмне кылмыш кылдың Кыргызстанда? Балдар менен ошо неме урдалды. Анан Ошого жүрөм. ошондон качып жүрөсүң. Канча жолу качып жүргөн? Бир айдан ашты. Кайрадан эшек жаңжалы. Эшек сойгон атайын цех бар экени да таң калыштуу. Ош облусунун Кара Суу районундагы Мадайылынын тургундары эшек сойгон цехтин жабылышын талап кылышууда. Жашоочулар ал фермадан чыккан жагымсыз жыт айылды каптап, чымын-чиркей көбөйүп, мунун кесепетинен жугуштуу оорулар тарай турганынан кооптонушууда. Алардын айтымында цехта иштегендер эшек союудан калган калдыктарды ачык жерге ташташып, малдын кыгы чыгарылбагандыктан ушундай жагдай жаралган. Элдин нааразычылыгы күчөгөнүнө байланыштуу тиешелүү кызматтардан турган атайын комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада ветеринардык, санитардык нормалар бузулганы аныкталган. Булак Азия Ньюс. Кыргызстанда 8 айда 36 аял төрөт малында көз жумган. Быйыл 8 айда 36 эне төрөт малында жана көз жаргандан кийин каза болду. Өткөн жылы ушул бакта 34, жылдын этегине чейин 49 эне өлүмү катталган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышкан кеңешмеде билдирди. Жыйында энелердин жана балдардын өлүмүнүн көрсөткүчтөрү талданды. Каратаев кош бойлуулардын өлүмүнүн башкы себептерин атады. Алар адистерге убагында каттоого турбоо, кош бойлуулардын гипертензивдик абалы, кансыроо, кандын бузулушу, дарыгерлердин катасы, оор акушердик кошумча ооруларда ар тараптуу квалификациялык жардам көрсөтүү үчүн тиешелүү жабдуулдардын жоктугу. Өмүрбекова энелердин өлүмүн азайтууда сергек жашоо образын жүргүзүү жана кош бойлуу маалында аялдардын дарыгердин көзөмөлүндө болуусу тууралуу калктын маалымдуулугу негизги ролду ойной турганын айтты. Көз жарган аялдардын жана ымыркайлардын ден соолугуна байланыштуу ар бир учур тыкыр каралышы керек. Биз эне менен баланын өлүмүн болтурбоо үчүн бардык чараларды көрүүгө тийишпиз. Энелердин жана балдардын өлүмү ар бир өлкөнүн саламаттык сактоо абалын маанилүү көрсөткүчү, деди вице-премьер-министр. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги ымыркайлардын өлүмү да көбөйгөнүн билдирген. Кыргызстанда жылдын башынан бери 1 жашка толо элек 1627 ымыркай чарчап калды. Былтыр алгачкы 8 айда өлкөдө 1 жашка чейинки балдардын арасында 1596 өлүм катталган. Булак Азаттык.